бул биз ошо жыл аягында жакшы активный катышкан энелер мектебинде ата энеге ошо агайдын кесиптерин белгилейбиз да. Сиздердин китептериңиздерде макет жасап атайын көрүнүктүү болсун деп чоң кылып бүт китептериңизден алганга аракет кылганбыз. Бул жерде сиздин эң эле эме болгону сиздер ата энелер сиздер үчүн деген китебиңизде чоңураак. Ошон чоң кылыпсыңар баарыдан. Аябай чоң. Түрк тилиге которулганын да чыгарыпсыңар. Англис тили жок окшойт, англис тилде чыккан. Рахмат силерге. Kana kim size? Бул жакта баягы баттенди биз Айгүл күнү менен эле сыныптан чыгып, эми сиз болуп дагы кош сыймыгы деп Айгүл күнү менен сизди чакырдык. Кирөсүн. Бул сиздин баягы сүрөтүңүз жана айткан сөздөрүңүз энелер мектеби боюнча балдардын Маны эки канаты дегенди жасап чыгарыпсыңар да. Öyle айтып жүргөнү булар жасап коюптур кушку. Бул чакан абы, текекте чоң кушкулда. Чоңу бар будар. Чоң айтып да койгонсуң. Чоң айтып Истеп алды максат. Жипини Сизди чакырдык эми. Карандаш эмес жип менен. мен да карандаш менен тарткан экен дедим. бул жагы. Жаш кезегиңиз болуп. Агайдын өзүнө элек кылып. Жемпир кылып. Сөздүктүү же өздүктүү? Өздүктүү. Эң маанилүү адам энеси, эң көп таасир эткен адам атасы. Саламатсыздарбы? Чоң куштун канаты. Бая айткан чоң куш деген ушул экен да? Эки канаты. Тарбиялуу адамдын баас эме белгиси деген бар эле китебимде. Ушуну китептен алганбыз. Кандай адам болот? Билим, өнөр алуусу, кулкун үзбөйлү. Бул адамды тарбиялаган. Бул жерде болсо бул сиздин цитаталарыңыз, атаңыздын. Бул китептерimiz. Буну болсо ата деп алганбыз. Эки канатына. Атага эмес чагылдырдык. Атанын эмесине, ата атынын деп койгон эмеспи? Эне жүрөгү менен. Кызды койгондо өз нерсенде канатына кылдык. Баланы атага баласы. Эми бала Баягы айткандарым эң жакшы рахмат. Мугалимдер мектебибизди жүргүзүп өсүп ошондой чоң иштерди жүргүзүп атат экенсиз. Рахмат силерге. ошол баалоо критерийлерге жараша биз мынакей алдыбызда теманы алдык дагы ошонун ичинде бул багыттарды ар бир шкалага мынакей адамды көркө адеп, оюн, жомоктор, эми тазалык ушунун баардыгы жана баардыгы тегиз бир баада 5 деген баада болсо, кийинки да биздин толуктообуз дөңгөлөк айланат дагы. Дөңгөлөк толук болот дагы 5 деген шкала менен балдарыбыздын келечеги кең болот деген мааниде биз ушундай кеңири ачыктап өткөнбүз. Биздин мектеп Маркерим Рахманбеков мектеби деп аталат. Биздин мектепте 4 жылдан ашкан бул иштеп атат.
Ошо эмелер мектебинде биздин мугалимдер көрсөтмөлүү таасирдүү кылып сабак өтүшүп кубануу менен барат. Анан сиздин мектептериңиз менен баардыгы таанышып, ушундай жакшы иштер жүрүп атат. Ишиңизде баратканда жолдон дайыма эже тосуп калат Салтанаттан кийинки чоң ушу таласта эмгек жасап жүргөндүн бири сизсиз. Рахмат. Азыр сиз менен Салтанаттын ишиңер 7 областтан тышкары Россия, Казакстан, ал жагы Америкага чейин, мына жакында бияктан барсак Германияга баары жокко силердин иштериңер жайылып кетти. Баягы ал жактагы мигранттар. Рахмат. Сиз билесиз ал Узенов да. Биз ата-эне кылса Зорембек балдарга жардам келечектен ичиде эле бизде мисалы келтирсек бул талды жасаганбыз. Бул жерде баланы күнүнчүккө күнөөнүп отурганы буга кандай жакшы тарбия берсе бала ушундай дарактай болуп өсөйт деген мисалда ушундай дарак жасаганбыз. Анан бул жерде апанын мээрими күндү жылуу дегенге буга биз күндү нурун кылып ата-эне кандай мээрим кылса, кандай мээрим төксө бала ошондой жакта өсөт деген мааниде жасаганбыз. А бул жакта бала тарбиялоо кылганда кандай кемчиликтери деп ушул макетти жасаганбыз. Onu da жасапсыңар, кандай кемчиликке жол берет ата-энелер. Жеме аралаш, бирдей эмес мамиле, акча маселе